Министр энергетика Таалай Доскул боюнча айттыңыз, 29-30 миллиондон ушерп кылган деп. 30 миң сом ушерп кылса да камайбыз. Камап атабыз, көрүп атасыңар. Мына 3 министр алмаштырдым 2 жылда. Бирөөсү жакшы иштебей кичине жоопкерчиликтен качкандыктан алмаштырдым. Экинчиси кичине нарушение кылган үчүн алмаштырдым. Мына үчүнчүсү отурат. Булардын баарын коёрдо дагы мен таза эмеспи арты мурунку иштерин карап атабыз. Мына прокуратура деген отурат, ГКМ отурат, Ички иштер министри отурат, счетный палата текшерип келип атат. Эгер ошондой болгон болсо, биз эч кимди аябайбыз. Эч кимди, менин бир тууганым эмес, жакыным эмес, жердешим же башка деп койбойм. Жана бир жигитти айтып кетти, мына ушундай баягы мурда баланс болсун, түштүктөн 50%, түндүктөн 50% болсун деп ошентип келгенбиз 30 жылдан бери. Мен андай саясатты келип эле 2 жылдан бери жок кылганмын. Ким жакшы иштейт? Маган министрликти ким тартып берет? Мен ошону коёмун. Майылы 100% түндүктөн болобу, 100% түштүктөн болобу, маган ал кызыктырбайт аны. Мындан ары ошондой саясат болот.